2019 ушул бир бизнес форумда өзүн ишкермин деп тааныштырган Касымова Бурулсун Намазбековна менен биздин ортобузда болуп жаткан маселе болуп жатат. Анткени ушул 2 жылдай убакыт биз менен жалпы тааныш болуп жүрүп ишеничибизге кирип, Россиядагы бир зер буюмдардын заводунун акционеримин, Кыргызстандагы дистрибьютормун деп бизге франшизасын саткан Кыргызстанга. Бишкек жана Жалал Абад шаарын сатып алган элекпиз. Биз ушул франшизаны сатып алып иштетип баштагандан мамлекеттик органдардан текшерүү келип баштаган эле. Ушул керектүү документтерди сурашып, биздин ортодогу келишимдегидей Касымова башында бул маселелерди чечип берип аткан. Бирок текшерүү токтобой келип аткандыктан керектүү документтерин көргөзө алган эмес аягына чейин. Бул боюнча биз Касымовага бир канча жолу кайрылып, бирок ала алган эмеспиз керектүү документтердин бардыгын. Бирок дагы бир ушундай кайрылуулардын биринде Ороз айы болчу, Рябидиновкадагы Арзуу ресторанына ооз ачарга бир ушул маселени сүйлөшөбүз деп чакырганынан барсам, ал жактан ушул кирип баратканда тосуп алды бир эркек адам, 45 жаштагы, көлдөн келдим деп, атым Данияр деп, Камчы Көлбаевтанмын деп, ал убакта ал тирүү болчу. Ушул Батька деп жаргон менен сүйлөп, ошонун атынан келдим. Бул Касымованын айткандарын кыласыңар, эмне маселеңер бар ортодо, биз чечебиз, айтканын жасайсың деп мен түшүндүрүп айткам. Ушундай азыр конфискацияга кетип калышы коркунучунда турам, мен документтерин Касымова саткандан кийин коюп бере албай атат мага деп. Десем, ошол конфискацияга кеткенче иштетесиңер, же болбосо Касымовага бутигиңерди бергиле, калганын качан каалаганда, ошол убактысы болгондо, жакчасы болгондо өзү берет деп эскертүүсүн берип, если укпай турган болсоңор, өзүңөргө эле маселе болот бул жагы. Бул биринчи эскертүү силерге деп кеткен. Мындан кийин мен бул боюнча Свердлов РОВДсына арыз менен кайрылганмын. Арыз жазганыбыздан кийин каралып баштаганда менин бутигиме ушул Серик аттуу Касымованын таанышы келди. Мурдагы милициянын сотруднигимин деп. Ал дагы ошол эскертүүсүн берип, бул иштин баары бир аягына чыгарылбайт, өзүңөргө эле кыйын болот. Ушул Касымов айткан бутигин өткөрүп бергенге көнө бергиле, айтканына көнгүлө деп дагы эскертүүсүн берип кеткен. Бирок ушул айткандай эле болуп эле, көп өтпөй эле ушул тергөө тарабынан ушул биз арызда көргөзгөндөй копугу менен коркутуу, документтердин жоктугу боюнча кайрылсак, товарлардын ташылып келиши, бул дагы күмөн болуп жараткан, ошондо кайрылсак, булардын баардыгын карабай эле ортоңордогу бир договор бар, келишим. Ушунун негизинде жарандык тартипте деп эле милиция кыскартып келатат ишти ушул күнгө чейин эле. Ушундай эле арыз менен милицияга арыз жазганымда Абжалов Ерлан дагы кайрылган эле. Ушул таанышы келип кеткенден кийин биз ойлонуп, кеңешип, Касымова предложениесине макул болгонбуз. Анткени мунун аркасынан Касымова менен өзү менен дагы биз жолукканбыз. Бир жерге ошол Нават ресторанына, чайханасына чакырып, ошол жерде айткан, азыр ушул машинесин сунуштаган, ушуну беремин, $87,000, $13,000 нактайлай беремин. Общий 2 бутиктин баасы товарлары менен 355,000 бутикти өткөрүп, өзүнө 100,000 берип, калганын ошол 2 айдан кийин беремин деп өткөрүп алган. Биз ага макул болуп, аргасыздан берген элек. Мунун өткөрүп атканда бүт жанында финансисти, водители, ассистенти жүргөн, 4-5 киши болуп келишкен. Булар күндүз биз ошо арыз менен кайрылгандан кийин бүт бардыгы ошо Бишкек паркта, Унаада болгон окуялар. Бирок 2 айдан кийин төлөп берем деп, распискаларын жазып, бизден ошо бутиктерге мындан кийин аралашпайсыңар деп милдеттенмелерин жаздырып алып,
кетип 2 айдан кийин жалган шантаж менен ошол берген машинесин коркутуп тартып алып койду деп өзүбүздүн үстүбүздөн арыз жазып иш козготкон. Бирок ушул биз бүгүнкү күнгө чейин Касымовага канча жолу арыз жазсак да каралбай келатат. Кызык жери Касымова арыз жазгандан кийин 2 күндөн кийин чакырбастан туруп иш козгоп туруп алып барып сурап атышат бизди бул боюнча. Биз көргөзүп атабыз, могу видео фиксациялары бар, бутиктерди өткөрүп алып аткан деп, машинени өткөрүп берип аткандагы жалгыз киши эмес булар деп. Бизге 100 миңди берип туруп, бирок жалпы 355 миңдик 2 магазинди өткөрүп алып атат. Бул адамдын бизге бүгүнкү күндөгү карызы 240 миң деп, 15 миңди товар эсебинен кыскарып берген элек, бутиктерди өткөрүп берип атканда деп көргөзүп атсак дагы, ушул тааныш билиштигине салып, бул ишти токтотпой эле каратып келатат. Бирок бул иш ГКМБга өтүп, тергөөчү Түмөнбаев ушул Касымованын жанында жүргөн жардамчыларын, финансисттерин көргөзмөсүн алып, айдоочуларынын ишти кыскарткан болчу кылмыш иши жок деп. Анткени алардын көргөзмөсүндө жазылып турат. Бул берилген акчалай менен машине келтирилген чыгымдардын эсебинин бөлүгү гана добровольно переданы деп. Андан кийин распискаларынын экспертизага жөнөтүп, ал жерде коркутуу, үркүтүү болгон жок деп заключенияси дагы бар. Бирок булардын бардыгы турса дагы бүгүнкү күндө чейин ишти кайра улам эле арызданып, же жаптырышпайт, же күнөөлүүнү таппай эле пункт 3 менен күнөөлүүлөр белгисиз деген бир түшүнүксүз себептер менен ишти узартып келатышат. Бул боюнча биз бир канча жолу арыз менен кайрылганбыз. Арыздар бирок кароосуз эле калып, тергөө бир тараптуу эле болуп келатат бүгүнкү күнгө чейин. Касымовага андан кийин биз ушул арыз берип атканда даана көргөзүп берип аткан элек ушул алдамчылык боюнча. Анткени биздин үстүбүздөн жазылган вымогательство менен жазылган арыз такталган эмес. Тергөөчү да керек болсо муну кылмыш жок деп тапкан. Бирок жалган көргөзмө бергендиги үчүн Касымованын өзүнө чара көрүлүш керек эле. Бүгүнкү күндө бул дагы жасалбай атат. Анткени тергөө ошол тааныш билиштери менен бир тараптуу жүрүп келатат. Товарларынын кантип ташып келиштиги боюнча, документтеринин маселелери боюнча дагы, контрабанда боюнча дагы арыз жазган элек. Бул дагы каралбай атат. Ошол убактагы коркутуп, угроза кылып туруп, криминалдар менен бутикти тартып алып койгондугу боюнча шантаж кылып, ошол мурдагы сотрудниктер келип бул ишке аралашкандыгы боюнча көргөзгөнбүз. Булар деле каралбайт таптакыр. Ошого байланыштуу ишибиз бир тараптуу болбой, бул ишканадан бул ишканага футбол болуп аткандыгына байланыштуу, урматтуу генерал полковник Камчыбек Кыдыршаевич, сизге дагы кайрылууга мажбур болуудабыз. Бул ишти өз көзөмөлүңүзгө алып, жеке контролуңузда адилет чечим чыгарып берет деген үмүттөбүз. Антпесе бул ишке кызыктар адамдар, бир райондун эле бир тергөөчүсү чечип кое турган нерсени ушул жака чейин чыгарышып, кызыктар экендиги көп адамдардын, бул ишке көп башка чиновниктердин дагы бардыгы көрүнүп билинип эле турат. Бул боюнча биз дагы арыздарда сүрөттөрү менен, диск материалдары менен дагы берген элек, бирок жыйынтыгы боло элек бүгүнкү күнгө чейин. Касымован ушул жалган көргөзмө бергендиги үчүн эч кандай бул жерде вымогательство жок болсо деле ошентип тергөө шантаж кылып аткандыгы жөнүндө баа берип коюңуздарды суранабыз. Урматтуу генерал полковник, ушул жерде арызда көргөзгөндөй ошол Данияр аттуу криминалга ошондогу көлдөн келдим деп коркуткан ошол Серик деген мурдагы сотрудники эч такырындай биз иш жасалбай атат, тергөөгө чакырылбай атат, бул адамдар аныкталбай атат кыймыл аракеттери. Ол ишкердиги боюнча ошол документти бизге коюп бере албагандыгынан биздин ортобуздагы маселенин баардыгы ошол ЭТТН маселенин ортосунан келип чыккан. Налоговый инспекторлар ушул Кыргыз алтын драгметалдан келген текшерүүлөрдө ЭТТН маселесинде биз документтерибизди коюп бере албай, көргөзүп бере алган эмеспиз.
ушул боюнча кайрылганыбызда Касымова бизге көргөзүп коюп бере алган маселе бул документтерди. Ошонун негизинде конфискацияга кетип кала турган эскертүүлөрүн берген эле инспекторлор. Биз кийин бул боюнча арыз менен кайрылганбыз. Ушул кантип товар ташылып келүүсү, кантип сатылуусу боюнча, ушул боюнча дагы бир чара көрүп берсеңиздер, анткени бул арыздар дагы кароосуз эле калууда ушул убакытка чейин. Андан сырткары ошол уурусу күчтүү болсо, ээсин доого жыгат болуп, жок фактылар менен иш козготкондугу, ошол жалган көргөзмө берип, тергөөчү бул жерде кылмыш иши жок деп атса дагы кайра эле арыздануусун токтотпой эле тааныш билиштикке салып эле кайра келаткандыгы боюнча өзүнө кайра чара көрүлбөй атат. Арыз менен биз бир канча жолу кайрылганбыз, бирок чара көрүлбөй атат. Ушуну көңүлүңүзгө алып берсеңиз сизден суранычы.